Азыркы учурда кайсы жерде иштеп атасың? ооба Кыргыз Алтын ишканасында иштеп жатамын. Жасалма интеллект адисти болуп иштеп жатам. Мектептерге кыргыз коңгуроосун чыгарган биздин бүтүрүүчүбүз канча мектепти койдуңар? 500дөн ашык. Залкар эң керектүү Кыргызстанда жок баш мээсиндеги ракты аныктай турган жасалма интеллект жасап чыккан. Томография түшкөндө бүгүн түшсөк эртеси алабыз да. Ооба. Сенин жасалма интеллегиң азыр түшсөң жарым сааттын ичинде чыгарып берет. Ооба, бул тактап айтпош керек. Бул врачтарга жумушун алуу эмес, врачтарга тескерисинче жардам бер. Ишке киргениңе канча болду? 1 жыл болду Кыргыз Алтынга барганыма. Элдин баарына кызык да. Бул суроо негизичи. Канча айлык? Менин компанияма кир деп келет өзү. Акыркы суроо, жасалма интеллектти окуш керекпи? Жасалма интеллектти чайнап салышыбыз керек. Ассаламу алейкум, биздин YouTube көрүүчүлөр, биздин подкаст сүйүүчүлөрүбүз, биздин Хансай аттуу подкастыбызга кош келиңиздер. Алып баруучусу мен Аскаров Канатбек жана ошондой эле Motion Web IT Академиясынын негиздөөчүсү. Азыркы учурда академиядагы, колледжибиздагы болду. Ал боюнча буюрса дагы да толугураак маалымат беребиз. Ал эми биздин подкастыбыздын аты Хансай деп аталат. Эмне себептен Хансай? Бул япон тилинен которулган, өзүңдүн катаңды түшүнүп, башкалар менен бөлүшүп, жана ошол катадан эмне сабак алдың? Мына ушул боюнча сөз кылмакчыбыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүз, өзүбүздүн студенттерибиз. Бул подкастыбызга эч кандай эксперттер келбейт. Бир гана өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүз, өзүбүздүн ийгилик жараткан студенттерибиз келет. Алар өздөрүнүн башынан эмне кандай кыйынчылыктар өткөрдү, кандай ийгиликтерге жетишти жана окуу учурунда кандай проекттерди, кандай долбоорлорду ишке ашырды. Мына ушул боюнча сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе биздин конокторго сөз берели. Залкар, өзүң жөнүндө тааныштырып, каяктан болосуң, бизге кайсыл кесипте окугансың, качан бүткөнсүң, азыркы учурда кайсы жерде иштеп атасың? Ассаламу алейкум, чоң рахмат агай чакырууңузга. Менин атым Залкарбек, Баткенден болом. 26 жаштамын. Motion Web Академиясында жасалма интеллект адистигин бүтүргөм. Азыркы учурда ошол бирдиктүү терезе при таможне ошол жакта жасалма интеллект адисти болуп иштеп жатам. Жакшы, жашың? Жашым 26да. 26да. Бизде качан тапшырдың эле? 23. Бүткөнүң? 23-түн акыркы. Жакшы. Марсель? Ассаламу алейкум. Чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Анан мен фронт-энд курсун окугам, анан бэкэндти окугамын. Азыр болсо ооба Кыргыз Алтын ишканасында иштеп жатамын. Ошентип азыр өнүгүп келип жатабыз. Жакшы. Каяктан болосуң, Марсель? Өзүм Оштон болом. Өзгөн шаарынан. Жакшы. Кайсыл учурда бизге тапшырдың? Кайсыл жылы? 2022 жылы. Сен 22 окуп, андан кийин дагы ортодон окудуң, Ооба, бүтүргөндөн кийин эле бир системаны чыгардым, продукт. Ошону чыгаргандан кийин анан 1 жылдан кийин бэкэндке окууга кирдим да. Марсель кайсыл бир учурларда тагыраагы бүткөндөн кийин буга чейин да биз бир канча жолу реклама кылганбыз, бир канча жолу көргөзгөнбүз. Бул электрондук коңгуроо, тагыраагы айтканда кыргыз мектептерине, тагыраагы мектептерге кыргыз коңгуроосун чыгарган биздин бүтүрүүчүбүз. Андан кийин аны уланттың, Ооба. Уланттың, жакшы. Балдар, эми мындай келсек да, азыр эми буга чейин биз айтып өтпөдүкпү? Биздин буга чейин каталарыбыз, кандай баштан кыйынчылык өткөндүр. Себеп дегенде ар бир студентти биз билебиз. Ар бир студент өзүнүн окуганда сөзсүз түрдө бир кыйынчылыктар менен жетет бул ийгиликтерге. Оңой эмес, IT-нде окуш. Себеп биз айтабыз бардыгына тең. IT-ни бардыгы окуйт, бирок бардыгы алып кете албайт. Себеп дегенде мына 5 жылдан бери өзүбүз келатабыз, 5 жылдан бери окутуп келатабыз. Канчалаган студенттер чыгардык? 10 тапшырса, анын 5 бүтөт, же 6 бүтөт, калган 4 бүтө албай калат. Себеп дегенде бул кесип оор. Залкар, айтсаң, бизге тапшырганга чейин кандай өзүңдүн башыңдан кыйынчылыктар өткөн? Тапшырганга чейин кайсыл жерге окугансың, кайсыл жерде окуп жүргөнсүң, ушул боюнча.
Мен бир тактап айтып коеюн, бул менин негизги кесибим бул врач. Мен медакадемия бүткөнмүн. Ошол 5-курста окуп жатканда бир жаңы нерсени өздөштүрүү кызыгы пайда болгон да. Ошол учурда ошол бир курска барып, мобильный разработка курсун окугам. Ошол учурда мендеги эң негизги кыйынчылык, бул баардыгыбыз билет болуш керек. Бизде медицинада же болбосо окуу жайларда окуганда биз мугалимдер же агайлар даяр берген маалыматты окуп түшүнүп, ошону айтып берүү эле маалымат нерсе, ошол метод менен жүргөн экенбиз. IT болсо сен берилген задачаны өзүңдүн фантазияңа жараша, өзүңдүн логикаңа жараша жазып иштетет экенсиң. Бул эки башка нерсе экен. Ошол учурда менде аябай мындай кыйынчылык болгон да. Өзүмө аябай, мисалы, даяр нерсе берилген болсо ошону окуп айтып берүү жүрүү менен мен ошого привычка болуп көнүп калыптырмын да. Мен IT келгенде ошол эң кыйын болгон ошол. Биринчи кыйынчылык ошол болгон, экинчиси бул баягы жаңы системаны үйрөнүүдө ал системаны көрө элек адамга бул эң кыйын болот экен. Ошол кыйын болгон. Баары эмненин негизинде болду? Сабырдуулук, чыдамкайлык, анан ошол ата эненин дуасы, өзүбүздүн ошол дуа кылган негизинде Алланын буйругу менен ушундай. Жакшы. Чындап эле мен унутуп калган экенмин. Залкар буга чейин 5 жыл медицина тармагында окуп, андан кийин аны ITге өткөн. Алдыда дагы айтып беребиз. Залкар эң керектүү Кыргызстанда жок технологияны жасап чыккан учурунда. Албетте эми азыр кандай болду Залкар өзү негизи? Азыркы учурда ошол биз өнүктүрүү этабында турабыз. Азыр ошол Америкадагы бир агайым бар, Санжар деген. Ошол агай менен да сүйлөшүп, бул жакта да агайлар менен кеңешип, ал жерде полностью команда, врачтар бар, профессионалдар и айтишниктер бар. И анын ичинде мен, и разметка кылган дагы студент врачтар дагы бар. Азыр мына недавно эле кечээ күнү мага ошо инновационный центрден дагы бир сунуш келип түштү, ушуну презентация кылганга өзүмдүн проектимди. Азыр Кудайым буйрса дагы кайра жылыш болуп атат. Буга чейин биз B2B кылган болсок, азыр B2C кылайык деп атабыз, то есть клиентке даярдаганга. Ошон үчүн азыр бышып атат, мындай айтканда. Экинчи этапка өттүк. Буга чейин сиз билген нерсе болсо, ал биринчи этап болчу. Азыр уже биз экинчи этаптабыз, Кудай буйрса. Элестет Залкар, мен билген нерсе, мына азыр көрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болсун. Залкар окуп жүргөн кезинде эле адамдын баш мээсиндеги костный мозгто, баш мээсиндеги ракты аныктай турган жасалма интеллект жасап чыккан. 2023 жылдын акырында болчу. Ошол кезде Залкар инвестиция издеп, чет мамлекеттерге чыгып, Өзбекстанга чейин барып келдиң, аны презентациялап, канчанчы орун алдың? Өзбекстанда ошол биз конкурста 40 лучшийнин ичине кирип туруп, бирок финалга өтпөй калганбыз. Номинацияга бирок кандидат болгонбуз да. Эң лучший здравоохранение боюнча. Кыргызстанда канчанчы орун алдың? Кыргызстанда биз компьютер вижн боюнча экинчи орунду алганбыз. Командаңар? Команда. Ошол биздин Motion Web'те команда менен, Ооба, стартап боюнча экинчи орунду. Жакшы. Марсель, сен дагы оңой балдардан эмессиң. Билебиз. Учурунда ошол смарт коңгуроо деп чыгаргансыңар команда менен. Ошол проект боюнча айтып келсең, кандай келип чыкты ал? Эмне болуп келип калган? Кимдин идеясы? Канча мектептерге уюштурдуңар, канча сом таптыңар? Себеп дегенде мен баса белгилеп атайын, Марсель бул проекттен жакшы эле акча тапкансың, Канча мектепти койдуңар? Кыргызстанда бардык облустарына уже 500дөн ашык мектепке коюп келатабыз. Дагы деле койдуңар? Дагы деле коютабыз, ооба. Ошол эми проект боюнча толугураак айтып берсең. Проект боюнча айтсак, бул деген ошо коңгуроону автоматизация. А жерде эжеке агай ушу охранниктерде ишин неме кылбайбыз да, көбөйтпөйбүз, азайтабыз. Басып отурбайт, автоматически өзү иштейт программа. А жерде анан эң негизги өзгөчөлүгү кыргыз тилде нукура ушу дада салттын өнүктүрүш үчүн, ушинтип балдарга өзүм кыргыз экенин сезиш үчүн ошону жасап чыкканбыз да. Бул идея ошол максатта болгон. Токко кыргызча күрдө, кыргызча диктер, анан кийин эгерде мындай орусча неделя, англисче неделя болуп калган болсо, анан ошондо диктордон жаздырып уже даярдап коебуз. Эгерде тревога, чрезвычайный ситуация же болбосо мындай өзү деле эжекелер деле сүйлөгүсү келсе, мындайчы, мисалы сабак башталды, мындай линейка болуп калды десек, же болбосо
биринчи месте алып калган болсо балачы олимпиадада айтса сонда стимул болот башка балдарга. Ошондо демек мен 2022 жылы акырында бул балдар жасап чыкты. Ошол кезде билем, ал кезде болгону ошол электрондук коңгуроо комуздун күүсү бар болчу, тревога бар болчу, болушу эле нерсе бар болчу. Азыр дагы эмне коштуңар? Азыр гимн бар, физзарядка бар, манас маршын коштук. Анан кийин немени коштук. Алмалда только бир эле күнгө бир обон уздурак дейт. Азыр болсо ар кандай сабакка, ар кандай музыка койсок болот да, ар бир сабакчы. Ошондой да. Анан майрамдар деген опция коштук. Кыргызстандын баардык майрамдарын уздуп койсок болот. Демек майрамдарды азыр деле бул коюп атасыңар да, Ооба, азыр эле коюп атабыз. Мугалимдер көрүп аткан болсо, бул дагы бир чакан реклама болуп туруш керек. Ошо Марселге кайрылсаңыздар, сиздердин мектебиңиздерге ошол коңгуроону коюп берет, өтө арзан. Менин билишимче ал учурда арзан эле койгонсуңар, Ооба, арзан эле. Бир 10 000 тегереги болчу, Анан аны уже кийин баягы 10 жылдык, 20 жылдыктардагы мектептерине берек кылып баштады, Ооба. Жакшы. Идея каяктан келген? Идея болсо өзүм агайымдан келген, мектептен. Директор. Оштогу? Жок, немеде, Бишкекте, 35-мектептен мектептен. Өзүм агайым ошо сунуш берген. Сен окуатсың, ошондо окуп аткан болчумун. Уже бүтүрөйүн деп калган болчумун. Ошондо айтканда, ошону жасап көрбөйсүңбү, сонун болот эле. Кыргызстан бүткүл, Кыргызстан боюнча болсо да башка мамлекетке деле сонун болот эле койсоң. Ушундай идея берген да. Сонун. Залкар, айтини нолдон баштадың беле? Ооба. Бизге келгенге чейин нолдон баштагансың. Motion-webке барганга чейин ошол мобилдин разработкада GX'те окугам. Буга чейин окугансың. 6 ай, 5 ай окугам. Андан кийин Motion, то есть бизге келдиң, анан искусство жасалма интеллект окудуң. Ооба. ITге келгенге чейин кандай мындай биринчисинде окуй албай, ошо окуп атканда жасалма интеллектте кыйынчылыктар болду, болгон жокпу? Өзүмө анчалык деле кыйынчылык болгон жок. Эмнеге дегенде, буга чейинки ошол кичине болсо дагы опыт бар болгондуктан менде кызыгуу эле көп болду. Мен көп технологияны көп окуп алдым биринчисинде элечи. Башында баягы информация көбөйүп кетти да. Ошол учур эле болбосо, башка учур анчалык дегенде мага сезилген жок. Кыйынчылык болуптур. Жок. Марсел сендечи? Сен нолдон, мен Марселди билем. Сен нолдон баштаган. Мен нолдон баштагам. Ооба. Бир башында мен өзүм кичинекейден бери айтыга кызыгып жүрөм да. Компьютер, анан программалар кандай жазылат экен, сайттар кызыгып жүрчүм. Анан онлайн деле өзүм изучение кылып көргөнмүн. Интернеттенчи, бирок анан түшүндүм да. Бир система керек экен, анан контроль керек экен, бир агай үстүнөн башкарып, мындай сунуштарды, мындай советтерди. Структура керек да, окуй турганы. Ошондо анан ошо нолдон эле киргенбиз. Кыйын болгон жок? Кыйын башында болгон. Кыйынчылык болот экен. Бул программалык тил аябай неме экен да. Кыйын болгон нормально экен өзүчү. Башынан кыйын болуп, анан уже түшүнүп барып, анан ошибкалар болсо башынан коркот элем менчи. Корккондо анан бир выгорание болуп, ата энелерим поддержка бергенден кийин, мындай жакшы стимул бергенден кийин жакшы уже келип калдык да, нормально. Азыр эми мисалы буга чейин силердин жасаган иштериңер да. Ушул жасаган иштерге чейин окууда кыйынчылык болду, ата энеңдин поддержкасы болуптур, өзүңдө мындай өзүңө ишенбөөчүлүк болду беле? Сен окуп атасың, бирок момент болот да. Таштап койсомбу деген учур болду беле? Болгон, ооба. Эмне кылдың эле? Ошондо себеп деген мен эмнеге бул суроону айтам? Бул суроолордун баардыгын тең кимдерге кызык? Азыркы окуп аткандарга кызык, же окуйм дегендерге кызык Залкар, же тапшырам дегендерге кызык да. Мисалычы. Ушундай гана, ушундай учурлар болду сенде дагы? Таштап саламчы деп, ким сага поддержка берди ушул учурда? Ата энем поддержка берген. Атаң, Мен атасын жакшы тааныйм, Марселдин себеп ошого айтып атам. Атам аябай поддержка берген. Бир такыр түшүнбөй койгом теманычы. Анан кийин уже байкадым да, уже калып кетип атам, башка балдар күчтүү болуп берип атат. Мен уже калып, атама барып айтканмын, ушундай болуп атат.
таштайынбы, башка жакка барайынбы. Анда мындай болчу да, бизде атама жардам керек эле, операцияга акча керек эле. Ошондон акча тезирээк табыш үчүн аны мен жөн эле убакытты кетирип атамбы же кандай деп атканда атам өзү поддержка берген, совещанием депчи. Анан ошондо ушу стимул болуп, акча табып операция кылам деп анан окуганбыз. Анан карасам ошибка болгону бул жакшы экен, наоборотчу. Ошо ошибканы эгер оңдогон болсоң, ошо сага опыт болуп көбөй берет экен да. Демек атаңдын оорусу сага таасир берген. Ооба. Тезирээк окуганга. Жакшы. Смарт коңгуруудон кийин сен кайра дагы экинчи бэкэндте окудуң да? Эмнеге? Себеби келечекке, себеби ал биринчи фронт окусаң, уже бир мүмкүнчүлүк болду. Программа тил менен ошо система түзүүгө, автоматизация деген. Анан бэкэнд окусаң, андан көп мүмкүнчүлүк болот экен да. Көп нерсени билип баштайт экенсиң, уже IT деп түшүнүп баштайт экенсиң. Кандай, мисалы фронт эле билсең, ал деген интерфейс сайт эле да. Бэкэнд уже база данных, уже банктарда кандай иштейт, мисалы дүйнө жүзүндө кандай болот экен уже түшүнүк болуп калды да. Түшүнүктүү. Залкар, сенин проектиң кимдин идеясы, каяктан келген, же жашооңо өткөргөнсүңбү? Себеп бул проект мен билгенден Кыргызстанга өтө керек. Анан чындап менде да бир өкүнүч бар. Колуман келишинче баягы жардам бере алдым. Бирок кээ бир моменттерге чындап жардам бере албай калдым. Но эми ойлойм, ал мен токтоп калган жок деп ал проект, Ошол проекттин башаты каяктан келди эле? Бул башаты ошол биз жасалма интеллектти окуп атканда Эркин агай бизге, Радчылык Эркин агайга өтүп атканда биз ошол именно Yellow'ду окуганбыз. Yellow'ду окуп агай ошол сабак учурунда эле түшүндүрүп берип атканда мен өзүм ойлогом да, бизде оказывается мындай экен, бир маалыматты менде өзү метод ушундай экен, бир маалыматты үйрөнгөндө мен өзүм базама салып көрөт экенмин да. Базам дегенде буга чейин мен кандай маалыматты алдым, кандай нерселерди окуп үйрөндүм. Ошол учурда агай түшүндүрүп берип атканда эле базалар, мисалы ошол эле жасалма интеллектти окуп атканда сүрөттөрдү алып аны разметка кылып, андан кийин окутуп, анан тест кылып, анан продикшнге чыгарып дегенде. Ошол учурда эле мен бир эле суроом болгон агайга. Агай ушундай синемактар болот. Синемактарды разметка кылып, аны обучать этип, сүрөт кылып, мондай кылып чыгарсак болобу десем, болот деген да. Ошол проекттин башаты ошол болгон. Ошодон кийин эле мен сразу интернеттен маалыматтарды топтоп туруп, разметка кылып өзүм обучать этип туруп эле сабакка келгенде мен сразу тест кылып алып келип көрсөткөм, продикшндечи, результатты. То есть жасалма интеллектке буга чейин ошол сүрөттөрдү, көрбөгөн сүрөттөрдү берип, ага тест кылып көрсөткөм да, канчалык деңгээлде ал үйрөнө алды, окуп үйрөнө алды. Демек сен биринчи жасалма интеллектти окуттуң да, туура? Ооба. Окутуп анан бир нерсе айта кетейин, ал кезде жасалма интеллект анчалык өнүгүрөөк болчу. 23-жылы, ал кезде азыр эми окуш оңой болуп калды, себеп сүрөттөрдүн баары бар. Мен ошол учурда биринчи интернеттен алып туруп разметка кылып өзүм окутуп көргөм. Андан кийин результат болгондон кийин мен бардык ошол агайлардан, врачтардан кеңеш сура баштадым, что ушундай проект бар, кандай кылса болот, дальнейшем кандай өнүктүрсө болот деп. Анан биринчи эле ошол Кортексте иштеген, томографияда, КТда иштеген ошол агайга жолугуп калдык. Анан ошол агайга бүт айтып берип, анын сүрөттөрүн өзүм тест кылып көрсөтүп, ал көрсөтсөм, ал реалдуу проекттерге көрсөткөндө ал макул болду да. Макул болуп көрсөттү. Анан ал жерден мен буга чейин да өзүм билет болчумун, бирок андан дагы бир жолу сурадым да. Мисалы, ошол компьютердин томография бир адам түшкөндө, ал адамга диагностика коюш үчүн канча убакыт кетет? Мисалы, ошол КТда 6 режимде, ар бир режимде 1000ден сүрөт болуп, бир адамга 6000 сүрөт тартат экен томография. Ошон үчүн биз бүгүн түшсөк, эртең алабыз да жоону. Себеп дегенде ал врач бир адамда 6000 сүрөт болгондо ар бирин көрүп чыгып, падномун көрүп чыгып туруп, андан кийин описание жазат экен да. Ошон үчүн убакыт кетет экен. Анан агайлар менен сүйлөшүп отуруп, ал проектти толук бышырдык да. Бышырдык дегенде кантип экинчи этабын кылдык. Экинчи этапта биз баш мээдеги желудочка головного мозга деген ошону разметка кылып үйрөттүк. Эмне үчүн? Ал жерде агайлар айтып калды, мисалы ошол синемактардын ар бирин көрүп атканда биринчи ошол желудочка головного мозга карайт экендер. Себеби ал если өзгөрсө,
адамда бир изменение бар экен деп мындай көңүл коюп карашат экен да. То есть подозрение болот экен. Анан ошону үйрөтүп чыгып, кайра разметка кылып, кайра үйрөтүп тест кылсак, кайра результат берди да. Кайра уже 91-92ге чыктык. Анан кайра результат болуп эле ошол нерсе боюнча анан проекттерге катышып калдык да, жасалма интеллект күчөтүп. Мындай болду ошондо. Биз чындап эле баягы томографияга түшкөндө бүгүн түшсөк эртеси алабыз да. Ооба. Сенин жасалма интеллегиң азыр түшсөк бул врачка ар бир сүрөттү көрүп отурбай, мисалы 6000 сүрөттөн бир 6 же 7 эле сүрөттү берет дагы. Бул эми буквально айтканда 25-30 мүнөттө бир сүрөтү чыгат да. Сенин баш мээңде канчалык рак же өзгөрүү бар экен? Канчалык өзгөрүү бар же канчалык патология бар, оору бар экен. 20 мүнөттүн ичинде, 30 жарым сааттын ичинде чыгып берет. Бул тактап айтып коюш керек, бул врачтарга жумушун алуу эмес, врачтарга тескерисинче жардамчы берүү. Врачтарга жардамчы болот, алардын ишин жеңилдетет. И батыраак результатын бергенге жардам берет. Чындап эле азыр деле ошондой мисалга, любой бардык томографияга түшкөндө, ошол баягы компьютерный томография деп коет, ошого түшкөндө сөзсүз түрдө биз эртеси күнү алабыз да. Даже кээ моменттер болот экен, 2 күндөн алат экенсиң, Ооба. Сен жасалма интеллегиң, жасалма пациент көбөйгөндө, Ооба. бетап деп коелу. Бетап көбөйгөндө. Сен жасалма интеллегиң жарым саатта ошол бир адамды диагностика коюп бергенге мүмкүнчүлүк берет да. Если Кудай буйрса, продакшн берсек, биз планыбыз ошол. Даже Кудай буйрса, андан да өзгөртсөк, даже 15 мүнөттө бергенге чейин мүмкүнчүлүк бар экен. Себеби бул жерде бир проблема болгон, что ар бир снимактын форматы. Биз бул жерде азыр бардык дүйнө жүзүндөгү форматтар дайком формат болот экен да. Бул форматты окутуп үйрөтүүгө кичине кыйын болот. Биз бир метод колдондук, жеңил конвертация кылып. PNG-га өткөзөбүз, PNG-де обучать этип туруп, кайра дайкомго өткөзүп беребиз. Если Кудай буйрса, дайкомду биз обучать этип үйрөтүп алсак, бул буквально 10 мүнөттө, 15 мүнөттө бергенге мүмкүнчүлүк болот, Кудай буйрса. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн, Залкардын жасалма интеллект атайын ошол программасы бар. Ал компьютерный томографияга түшкөндөн кийин баш мээдеги өзгөрүүлөрдү жарым сааттын ичинде аныктап берет. Азыркы учурда реалдуулукта биз ал өзгөрүүлөрдү итог дарыгердин өзүнүн ошол жыйынтыгын эртеси күнү же 2 күнүнөн алабыз. Дайком формат деп айткан себеби бул да ошол баягы томография түшкөндө, өзүнүн баягындай атайын форматтар болот, сүрөттөрдүн JPEG, PNG деген, ошонун дайком деп коет. Ошону булар конвертация кылып туруп, анан обучать этип кылганбыз. Жасалма интеллектке. Обучение дегенде айта кетейин, мен көптөрү обучение деген түшүнбөйт. Жасалма интеллект чыгарардан мурун, ал иштелип чыгарардан мурун сөзсүз түрдө аны окутуш керек. Ал окутулмайын иштебейт. Ошол эле ChatGPT, ошол эле канчалаган жасалма интеллекттер болбосун, бардыгын тең 100 миңдеген, керек болсо миллиондогон сүрөттөр менен окутуп туруп, андан чыгарат. Окутуу дегенде кадимкидей эле ошол баш мээдеге, мен түшүнүгүм боюнча баш мээдеги өзгөрүүлөрдү окутат. Ал жактагы баш мээдеги тартылгандан кийин сүрөт өзү кандай болуш керек? Өзгөрүү болбосо, значит, демек ушундай мындай деп жыйынтыгын чыгарып бересиң. Эгер өзгөрүү болгон болсо, анда могу сүрөттөр окшой турган болсо, окшогон болсо, анда ушундай деп өзгөрүү деп чыгарып бересиң. Ушундайбы? Бул жерде жасалма интеллектти үйрөтүү бага толуктап кетти, ошондой эле болот. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ушул проекттерди, ушул жасалма интеллектти үйрөтүүдө биз данныйга көбүрөөк көңүл бурабыз. Канчалык маалыматыбыз жакшы болсо, биздин жасаган жасалма интеллектибиз ошончо акылдуураак болот. Бул аны акылдуу кылыш үчүн ар бир маалыматыбызды даана кылышыбыз керек да. Ошонун негизинде маалымат жасаган программабыз жакшы болот. Бул ушул биринчи эле проектке улай, экинчи проект жөнүндө кыскача айтып коеюн. Ал жөнүндө дагы эмне үчүн кызык барбы? Ооба. Бул кызык да, эмне үчүн? Биз мисалы ошол мен ошо атам менен биз баягы эндоскопко текшерткени барып калдык, баягы ашказанга шлангы жутуп. Ал жерде биздин врачтар шлангы жуткандан кийин камера ашказанга киргенден кийин ошол камерага карап туруп, андан кийин диагноз коюп беришет экен да. Камерага тартып алып. Мен сразу эле ойлондум, что бул нерсени кылса болот деп. Эмнеге дегенде, врачтарга жеңилдетиш үчүн биз ошону кылып берсек, врачтар ар бир пациентти уже келип
түшкөндөн кийин эле сразу колуна результатын берет да. Кандай кылып берет? Мисалы, ал жерде ашказанда биз полиптерди аныктасак болот, кан агууларды аныктасак болот, инородный челаларды аныктасак болот же өзгөрүүлөрдү. Мындай башкача. Башкача дегеним адамдын физиологиясында бардык эле ашказандар же баш мээдеги органдарыбыз окшош болот физиологияда. Если физиология болбосо, ал уже патология да. Анан ошону окутуп үйрөтүп, биз аны результат чыгарып, аны деле тест кылып көрдүк. Жасалма интеллект менен. Ошол эле могу КГМ медицина клиникасында, жалдагы больницада ошол агайлар Нуржан эже менен Сынжар агай ыраазычылык ошолор жардам берип, ошону да тест кылдык. Азыр ушул проект пышкан атат, Кудай буйрса. Себеп дегенде биз бул нерсени мен башында интеграция деп ойлогом. То есть ошол эндоскоптун өзүнө интеграция кылып коюп, ошонун менен эле результатын сразу реальный времени көрөбүз деп. Азыр экинчи этапта экинчи этап болуп атат. Биз даяр эле сайт жасап беребиз. Мисалы бир пациент келди, эндоскопко түшкөндөн кийин биз баягы сүрөтүн тартып алат. Мисалы кайсыл жеринде өзгөргүч же бир патологияны врач көргөн болсо, ошону тартып алат. Анан ал сүрөттү тартып алгандан кийин эле биз ошол сүрөттү сайтка жүктөйбүз. Сайт ал жерде кайсыл оорулар бар экенин аныктап берет. Дароо эле аныктап берет. Анан бул жерде ключевой слово бар да. Врач ошол аныктаган нерсени көрүп туруп, если туура болгон болсо өзүнүн колун коюп диагностиканы берет, если туура эмес болсо өзүнүн диагностикасын жазып берет. Бул жерде искусственный интеллект эч кандай өзүнө жоопкерчилик албайт. Бул негизи ушундай болуш керек. Биздин логика ушундай болуш керек экен да. Врачтар өзүнө жоопкерчилик алат, бир гана врачтарга жардамчы болот, жумушун тездетет, анан современный болот. Врачтар дагы ошонун негизинде окуп үйрөнөт. Бул плюсам болот. Жакшы. Мен Залкарга эмне бул суроолорду берип атам, себеп Залкар чындыгында акыркы жылдары менин билишимче көбүрөөк проекттерге катыштың, бул боюнча көбүрөөк программа жасадың. Тажрыйбасы да чындап бар. Өзү медицина жаатында окуган, программаны дагы. Акыркы суроону, акыркы жоопту караңыздар. Биз жасалма интеллектке эч качан ишенбешибиз керек. Ал болгону адамдарга ишин жеңилдетип жардам берет. Сөз. Бул ключевой слово. Тактап айтканда дарыгерлерге. Мисалы кайсыл программаны, кайсыл адам болбосун, кайсыл кесипте болбосун, жасалма интеллекти өзүнүн ордуна алмаштырбайт. Бул негизи ключевой тренд сөз да. Өзүнү алмаштырбайт, бир гана ага жардам болот. Жумушун тездетет. Туп-туура. Ушинтип кабыл алыш керек, ушинтип колдонуш керек. Бардык эле кесипте. Сөзсүз эле. Жакшы. Мен кийинки проектиңди чындап билбептирмин. Мурунку проектиңди билет элем да, болборуңду. Ал боюнча дагы биздин көрүүчүлөргө дагы кичине видеосун көргөзүп коебуз, кошуп буйрса. Даяр, Кудай буйрса. Жакшы. Залкар 1,5 жылдын ичинде, почти 1-2 жылдын ичинде жакшы эле жыйынтыктарды кылыпсың. Кудай буйрса, өзүм ойлогондон ал Кудай насип эткенге ушундай, бирок жакшы. Өтө сонун. Бул сенин алгачкы ийгиликтериң деп эсептейм мен. Марсель өзү байкасаңыздар мындай сезимтал бала. Жакшы. Марсель, менин эсимде сен бизге келерде ошол агайың алып келгенсиң, Устазың алып келген. Устаз алып келген. Жакшы. Агайыңдын эмгегин ата аласыңбы азыр? Себеп дегенде Марсельди билебиз. Биринчи келгенде ошол биз менен тааныш эмес болчу, бизди билбейт элең, өзүнүн ошол медреседеби? Университетте, Ислам университетинде, Ислам ошо жогорку жайында Марсельди окуткан агайы бизди көрүп алып келген, Бул 22-жылы. 23-жылы бүттүң, смарт коңгураны жасап чыктың. Эми 23-жылга келсек. Экинчи окууда сен бир топ тез окуп кеттиң, алдыга кетип калдың, Бул биринчи окуганын таасиринде экинчи окуганда жакшы берди окшойт. Ошондой болду. Логикасы чын да. Логика керек экен. Чынтып калды да, кандай окушту ошочу. Окуунун айтынын алгоритмин түшүнсө, мен ушул сөздү ар дайым айтам, силерге айттым эле. Мен биз айткам. Кимде ким айтынын алгоритмин түшүнсө, дагы айтам, алгоритмди түшүнсө, ал кайсыл программалоо тил болбосун, кайсы IT адиси болбосун, сөзсүз түрдө оңой үйрөнөт. Биздикилердин көбүнчөсү ошол эң чоң проблема, бул алгоритм түшүнбөйт.
алгоритм түшүнбөй эле баягы терминдер жаттай берет да, функциялар жаттай берет. If else дегендердичи. Жакшы. Ишке киргениңе канча болду? Ишке киргениме 1 жыл болду. Ал Кыргыз алтынга барганыма стажировка жүрдүм аякта 6 ай, потом анан официальный ишке киргениме, штатка киргениме 8 ай болду окшойт. Жакшы. Иш кандай? Иш жакшы. Ишке кирердин алдын мен Марселди билем. Ага, мен любой ишти кылам деп кирген да. Вот ушунусу Марсел жаккан магачы. Агай мен любой ишти кылам, мага иш болсо болду деген да. Анан иш берүүчү байкебиз дагы эми атын айтпай эле коеюн. Чоң рахмат айтам. Баланын потенциалын көрүп, өзүнүн ошол жетишкендиктерин, коңгуроолорун көрүп, аракеттерин көрүп, макул болуп, дароо алган. Элдин баарына кызык да, бул суроо негизичи. Канча айлык? Бүткөндөн кийин канча айлык алат балдар? Ким канча айлык алып атат деп бизге келген ата-энелер дагы, окуп аткан ата-энелердин дагы баардыгы сурайт. Канча айлык аласың деп. Эми албетте мен Марселдин оозунан чыгарып айтып коеюн. Айти адистер негизи муну айтпайт. Себеп дегенде NDA деп коет. Англисче айтылат, кыргызчасы ишкананын ичиндеги маалыматтарды сыртка чыгарбоого кол коюшат. Бул ишкананын ичинде эмне иш болбосун ошонун баардыгын тең кол коюп, античип мындай айтканда эч кимге айтпайын деп, керек болсо үй бүлөсүнө айтпай иш кылышат. Эми мен мурунку подкастта дагы Айбек менен баягы кимдин Эрнисттин айлыгын сурагам. Силердикин да ошондой кылып сурайын. Мындай болжолдуу түрдө канча сом менен айталы, доллар менен айталы. Сом менен айталы, болжолдуу түрдө канчага чейин алып атасыңар? 60-ка жакын. 60-ка жакын. Сенчи Залкар? Ошондой эле бир премия дагы бар да, биз проектке жараша. Бул жерде баягы жөндөмгө эле жараша. Канчалык жөндөмүң жакшы болсо, ошончолук жакшы зарплата деле. Бизде азыр башкы пилотный проект болгондуктан, башкы эмес ошондой эле сумма, бирок премиясы жакшы. 100дөн да ашып кетет, если полный чогулткандачы. Премия менен результаты жакшы болсочу. Демек, иште жөндөмдөр дагы өтө чоң ролду ойнойт экен. Бизде мисалы буга чейин мен көрдүм, что 250ге чейин алган специалисттер бар, мисалы. Программист 4-чү категориядагы, 5-чи категориядагы эң жогорку алгандар. Ошондуктан биринчи баштагандарга бул баягы ошол биринчи баштагандарда ушул эле ойлой берет да. 200 алышым керек дегенчи. Жок, биринчи баштаганда сен жөндөмүңө жараша. Сен бүгүн сиз айткандай if else эле билсең, ошол эле жараша аласың да. Эртең анан for switchтерге өтсөң, андан кичине көтөрүлөт. Анан алгоритмге өтөт, ошондой да. Жакшы. Демек сөзсүз түрдө жөндөмдү дагы күчөтүш керек. Бул soft skills, hard skills, Эми hard skills албетте биз окутасың так деле, окуйсуңар. Бул soft skills, адамдар менен сүйлөшүү, мамиле кылуу, проект алуу, баардыгы кирет да буга. Жардам бердиби? Коммуникация. Сөзсүз эле коммуникация. Коммуникация. Эми көп ата-энелер дагы экинчи суроону берейин. Бул эң баягы главный суроолор десек болот да. Көптөр ойлойт да. Канатбек агай деп ата-энелер да келе берет магачы. Канатбек агай, сиз менин баламды ишке киргизип коюңуз депчи. Сиз менин баламды ишке киргизип коюңуз дейт. Ойлойт окшойт, мени баягы сүйлөшүп киргизет депчи. Залкар, мен сени кандай кылып киргиздим эле? Мен балдардын өзүнөн угсайын да, мынакей. Сүйлөштүм беле? Ушу баламды алып койгула деп, кандай болду эле? Андан кийин Марсел айтсын, Залкар сенде кандай болду эле? Биринчи мен биз буга чейин агайдын жардам этет негизи. Биринчи айтып өтүш керек, ыраазычылык. Биринчи биз ошол диджиталга барганда, стажировкада сиз баягы эми бар коммуникация, тааныш, ушундай проект көрсөткүлө деп балдарды мындай жол ачып бергенге, жол көрсөткөнгө бул аябай жакшы. Негизи бул жумушка киргизип кой деген сөз, бул өзү негизи туура эмес. Эмне үчүн? Если бала ошондой жеңил жол менен кирген болсо, эртең ал иштен кетиши да жеңил да. Бул эң алгоритм ушундай экен. Мен изилдеп чыктым бул нерсечи. Бул көп башынан өттү да. Ошон үчүн эң бүтүп аткан балдарга мен эмнени айтмакмын? Силер биринчи жөндөмдү көбөйткүлө, навыктарды көбөйткүлө, универсальный болгула, full stack'ти билгиле, vibe coding'ди билгиле, AI'ди
AI'ды ушундай чайнагыла, эч ким аны чайнагыла силердей чайнай албасын да. Ошондо силердин өзүңөргө өзү келет. Менин компанияма кир деп келет өзү. Отвечаю да. Ушуну мен түшүндүрүп албайтмын да көптөрүнө. Ошон үчүн мен дагы азыр кайрылып кетем. Бул кыскарып релиз болгондо дагы кайрылсын, ушундай болот да. Ошон үчүн биринчи эмне кылыш керек? Жөндөмдү көбөйтүш керек. AI'ды үйрөнүш керек. Обязательно бул тренд. Vibe coding бул тренд слово болот. Сөзсүз ооба. Ошону билсең, компания өзү келет. Сөзсүз. Сен акчанын артынан кубайсың, компания сени акчанын артынан куат. Сөзсүз түрдө. Демек, мен эч кандай жардам берген эмесмин, урматтуу ата энелер. Болгону албетте бизде ошол компаниялар менен чындап моюнга алыш керек. Кыргызстандагы бир топ компаниялар менен биз учурда иштешкенбиз, алар менен мамилебиз бар. Болгону ошол жерге барып балдарды сунуштайм мен дагычы. Ал эми калган балдар интервьюда өтөбү, өтпөйбү, эми ал балдардын өзүнүн жөндөмүндө. Марсель, сен кандай болду интервью? Интервьюм ошо сизге дагы ыраазычылык билдирем. Сиз сөз бериңиз. Анан бизге эмне болгон да? Интервьюбуз 6 айдай болду. Ошо стажировкабыз. Ошондой болду да, бизде интервьюну өзүбүз ошо 6 айдын ичинде көрсөттүк. Себеби ал жерде IT анча деле өнүгөрөөк болчу. Ошондон биз результаттарды көрсөтүш керек элек. Жыйынтыктарды. Ооба. Ошондо анан бизди ишке ала турган болушту да. Демек, биринчи өзүңдү көргөзүшүң керек, анан алып турабы? Ошондой. Сен 6 айга макул болдуң беле? Өзү башында 2 ай деген. Анан кийин чоңураак проекттер керек экен деп туруп, эки проект жасагам 2 айдын ичиндечи. Анан чоңураак проект керек экен дегенде анан 2-3 проект жасагандан кийин болду да, анан кеттик да. Демек, көрдүңүздөр, бул жакта сөзсүз түрдө адамдардын жыйынтыгы, алардын окуусу, алардын аракети, окуудагы проектлери бул сөзсүз түрдө компанияга кирердин алдын эң башкы ролдорду ойнойт. Бул боюнча да бир нерсе айтып кетейин. Бул пет проекттер кылыш керек дейт го. Пет проекттерди стартаптар кылыш керек да, жумушка кириш үчүн бул эң жакшы курал экен да. Мисалы, сен бир жерге жумушка кириш үчүн сен барбайсың, сен проектиң барат да. Ошол сенин проектиң, сенин жүзүң да. Если сенин проектиң жакшы коддор менен, жакшы алгоритмдер менен жазылган болсо, ошол эле сени жумушка тартат да. Аны кантип жазыш керек? Эми жумушту бүтүп аткан балдарга мындай сунуш да. Жөндөмдөрдү көбөйтүп туруп, пет проекттер жасаш керек. Эмнени жасайсың? Если сен буга чейин кайсыл мектепти бүткөн болсоң, мектептеги ой жүгүртүүң менен ошол жердеги проблемаларды чеч. Кайсыл проблема каерде көрсөң, ошол нерсени өзүң үйрөнгөн кесип боюнча программалоо тилин жазып бер. Программасын жазып бер да. Ошол нерсенин негизинде бир пет проект чыгат да. Же стартап чыгат. Ошол стартап менен эле сен көп нерсеге өтүп кетесиң. Мен мисалы мактанбайм, бирок Министерство здравоохранения дагы именно ошол зам министрге проектим боюнча өткөм да. Ошол проектти презентация кылып эле бизге иште деген, ошол бойдон эле калып токтолуп калган да. Бул эң жакшы мен өзүм өткөн жол да. Ошондуктан эми окууду бүткөн же окууду бүтүп аткандарга сунуш пет проект жасагыла. Эч качан шашпагыла жумушка киргенге. Шашпаш керек. Жөндөмдү көбөйтүш керек, пет проекттер жасаш керек, анан ошол негизине эле кирип кетет. Өзүң билбей каласың бир күн жумушта отурганыңдычы. Бирок бир сөз бар да, проектти жасап атканда астейдил жасаш керек. Астейдил деген сөз кандай болот? Астейдил дегенде ар бир өтүрүнө чейин өзүң жазып көзүңдөн өткөзүшүң керек да. ChatGPT'нин жардамы менен эмес. ChatGPT'ни да колдонуш керек, бирок колдонгондо каерге колдонууну айтып беришиң керек да. Неге колдонуш керек? ChatGPT'ни да колдон, Cloud'ду деле колдон, Kivin деле колдон, DeepSeek'ти деле колдон. Бирок каерге колдонуң, кандай жардам алдың, ошону өзүң билишиң керек да. Өтө сонун. Мына чыныгы баягы эксперттердин, чыныгы баягы биздин бүткөн студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн азыркы окуп аткандарга сунушу десек туура болот. Жакшы. Марсель, сенде коңгуроону жасагандан кийин идея келди, жасап аттың, жана дагы суроо бердим. Же айткың келбеди билбейм. Канча таптыңар коңгуроодон? Коңгуроодонбу? Аны биз мындай десем, өзүм атам менеджер кылып койгонмун.
ошондой болуп атат да. Атам көп сүйлөшөт. Атаң менеджер, Да. сатуу менеджери. Сатуу менеджер ошондой болуп калган. Атам көп мектептер менен сүйлөшүп неме кылат да. Договор түзөт. Мен болсо программаны установка кылып берем да. Ошондой иштейбиз да бизче. Семейный бизнес. Так немени билбейм. Семейный бизнес. Ошондой болуп калган. Так сумманы биле албайм да. Атамдар көп сурабайм. Болжолдуу түрдө канча? Болжолдуу. Мисалы мен азыр эми албетте бул эми чоң сумманы айтыш да кыйын. Мисалы сен бир мектепке башында канчадан коюп баштадыңар эле? Башында 8 миңден коюп атканбыз. 8 миң. Азыр канча коюпсуң? Азыр 10 миң. 10 миң. Да. Анда демек жакшы таапсыңар. Жакшы, себеп деген чындап эле Марселдин атасы дагы учурунда ооруган. Азыр да ооруп бешек моюм, Азыр эле ооруп атат. Азыр ооруйт, Акчам бардыгы ошо операция кетип калган да. Ошо анан азайып койсом. Жакшы. Жок, тура эле. Себеп дегенде ар бир нерсенин өзүнүн баягы айтыла турган жери бар, айтылбай турган жери бар, Марселдин ошол 2024 жылы атаң келген, 24 жылы атаң келип, бизге жолугуп, ошо Марселдин кандай кылып атканын, эмнеден башын өткөргөнүн баардыгын атасы айтып берген. Албетте атаң көрүп аткан болсо атаңа дагы чоң ыраазычылык. Ошол ортого түшүп, бизге келип, түшүндүрүп, ошо баламды окутуп койгула деп, эми окуткула дегенде баягы колдоо көрсөтүп койгула деген да. Ооба. Жакшы, эң биринчи эле ошол биздин дагы мектепке Скөл областындагы ошол Түп районундагы мектептердин бирине бизге да коюп берген. Учурунда Марсель келип, биз дагы ошол заказ бергенбиз. Эң биринчилерден болуп, андан кийин Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарынга чейин барып коюп жүрдү. Видеолорун көрсөңүздөр болот. Smart Коңгуроо деген атайын өзүнүн дагы Instagram баракчасы бар. Жигиттер, келечектеги мындай азыр эми ChatGPT, жасалма интеллект баардыгы түшүнүктүү. Эгерде кайра окуй турган болсоңор, кайсыл адистикти окумаксыңар? Мен кайра эле искусственный интеллект окуяктым да. Кайра жасалма интеллект. Ооба. Эмнеге мындай келип калган? Бул интересный история да. Интересный окуя да. Башынан айтып берейин, бул айтып берерим мына Билим Манаевка да ыраазычылык. Аябай жакшы билимдүү жаштар долбоор баштап, себепчи болуп калып, ошол жерге ошол Атакул байке себепчи болуп рекламадан көрүп барганбыз да. Ошол учурда мен барганда мен билбейм да кайсыл кесипке окуйм, бирок жүрөгүмдө бир кесип турат да. Чын айтам, Алла күбө, билбейм кайсыл кесипке окуйм, бирок бир кесип бар. Анан сиз айтып берип атасыз презентация, азыр эсимде да. Презентацияда айтып берип атасыз, мондай кесиптер бар, мондай кесип бар деп туруп, жасалма интеллект чыкканда өзүм ушундай отурам, ошондо жүрөгүм айтты да, ушул кесип сеники деп да. Ошондо билдим да. Даже атыны билбейм да, ошо жасалма интеллект деген нерсе курс экенин билбейм да. Мага кызык болду да, анан отуруп үйгө баргандан кийин сиз ошондо айттыңыз, эртеси экзамендер болот, мындай этап болот деген. Ошондо Алла Таала дуа кылдым, Алла ушул кесип болсун, ушунун негизинде мен коомго жардам берейин. Өзүмө да ушундай сөз бергем да, ушул кесипти өзгөртсөм бир коомго пайдам тиет депчи. Алла Таалам ошо насип кылган экен, ушундай келатам да, Кудайга шүгүр, ошол максатыма жетиш үчүн. Медицина, искусственный интеллект. Бул мындай как түшүндүрсө болот. Медицинаны да ачана албайм да, себеби бул медицинада окуп жүрүп мен ушул жасалма интеллектке келдим да. Бул да өзүнчө себепчи да. Абдан жакшы Залкар, өтө сонун. Себеп дегенде бул нерсе чындап эле азыр окуп аткандарга, окуй электерге жана ошол бүтүп аткандарга дагы абдан жакшы мындай маалымат болду десек болот. Марсель, Кыргыз алтында эң чоң проектти дагы кылып атасың деп уккам да. Ооба. Бул проект өтө чоң деп уккам. Бүтүп калганбы? Уже бүткөнбүз. Анан азыр тестовый режимде болуп атат. Кыргыз алтынын ичинде иштетип көрүп атабыз. Там жаңы опциялар кошулуп атат, өзгөртүүлөр. Жакшы. Сен дагы вот окуй электерге жана окуп аткандарга кандай сунуштарың бар? Аларга кандай мындай кеңеш бере аласың? Сен окуган адам катары, иштеп аткан адам катары. Окуп жаткандарга обязательно ошо окуган нерсесин кайра кайталап, ошону бир суроо боло турган болсо,
сразу ошо агайдан сурап ошону тактап, анан эгерде бир түшүнбөй калган жер калып калган болсо, анда сиз дальше кете аласың да. Ошону до конца үйрөнүп, анан кийин эч качан өзүн таштабаш керек. Бул кыйын болсо дагы ошо кыйынга жараша анан өзүңө неме аласың да, ийгиликке жетесиң да. Жемишин берет. Жемишин. Жакшы. Залкар, сенинчи студенттерге, окуп аткандарга, окуу электерге өзүң дагы бир кеңеш берчи. Мен биринчи кезекте баягы башында айтып өттүм, астейдил окугула депчи. Астейдил окуганда ар бир программаны, ар бирини даже дословно окуп үйрөнүш керек да. Мисалы бир эле ошол стрим деген эмне же болсо фо деген эмне деген сыяктуучу. Ар бир программаны үйрөнүп, анан аны өзүнүн проектине иштетиш керек да. Ошол опыт болот экен. Ар бир үйрөнгөн жөндөмдө өзүң проектине иштетип, опыт алып ал. Ошондо сен мындай универсальный болуп, өзүңө опыт көбөйүп, сен уже чоң бир проект жасаганга бышат экенсиң да. Ошол эле бардык чоң проекттер кылган адамдар ошол эле биз үйрөнгөн FOSSKILL же if else дегендерден эле баштаган экен да. Көрсө булардын башаты ошол экен. Бизге азыр биз деле, мен деле өзүм таза эксперт болуп кетпейин. Биз деле, силер деле көрүүчүлөр, студенттер, окуучулар. Эмне кылышыбыз керек? Жасалма интеллектти чайнап салышыбыз керек. Прям чайнап, эмне болсо, мисалы азыр ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Жаңы чыккан жөндөмдөрдүн бардыгын билишибиз керек. Мисалы клаудду кандай иштетишти, DeepSeek'ни кандай иштетишти, Queen'ни кандай иштетишти, GLM 4.6 чыкты азыр, кодексти кандай иштетишти. Ошолорду иштетип, өзүбүздүн проектти күчөтүшүбүз керек да. Бул тренд болуп атат. Vibe coding деген сөз азыр тренд болуп атат. Жасалма интеллект менен өзүңдүн проектиңди жасап, сен уже современный программа жасап коесуң. Ошол үчүн азыркы студенттерге сунуш, жасалма интеллектти үйрөнгүлө. Мейли сен башка бэкэндчик бол, же фронтенд бол, же дизайнер бол, сен жасалма интеллектти билишиң керек. Бул сөзсүз. Азыр компаниялар интервьюда деле суроо ушундай болуп атат. Жасалма интеллект менен кайсыны колдоносуң, кандай колдоносуң? Кайсыл проектке жасагансың? Ошол нерсе сөз болуп атат. Обязательно бул нерсени билиш керек. Анан экинчиси чыдамкайлык керек. Сөзсүз чыдагыла. Анан эң негизгиси көп дуа кылгыла, көп кыялдангыла. Себеби бир убакта мен деле, силер деле окуп баштаганда мен көп подкаст көрчүмүн. Өзүм деле кыялданчумун да, бир мисалы жаратмандарды же сиздер барып жүргөн мисалы подкасттарды көрүп, Алла качан мен барам депчи. Но бүгүн Кудай буйрса башталыш болсун. Ошол сымал эле көрүп аткан нерсеңе, мисалы мен дагы бир кызык окуя өзүмдө. Мен подкасттагы ар бир өзүмө кызыктуу болгон адамдардын подкастын көргөндө, ага ошол алып баруучу кандай суроо берсе, мен ага өзүм жооп берчимин да. Мисалы мага ошондой суроо берди, мен жооп берем депчи. Себеби бул идеология ушундай экен. Себеби байлар деле, мисалы мен мынча бай акчам болсо, эмне кылмакмын дегенде, ал ойло дейт экен да, сенде азыр ушунча акчаң бар. Эмне кыласың, ошондой жаша депчи. Ошондой сымайлы подкастты деле көргөндө же стартаптарда питчтек кылганда азыр өзүң турган жерде эле питчтек кыла бер. Мисалы же тил үйрөнгөндө деле ChatGPT менен эч ким жок жакта эле өзүң сүйлөшүп, кадимгидей сценада турганда эле сүйлөп, мындай образга кирип өзүңдү өзүң өнүктүр да. Только өзүңдү өзүң өнүктүр. Дагы бир нерсеси, эч качан өзүңө өзүң жалган сүйлөө да. Мисалы бүгүн окуйм дедиңби, оку. Бүгүн кылам дедиңби, кыл. Анан жалган сүйлөө. Жалган дегенде мисалы бирөөгө эртең барам же эртең кылам дедиң, кылбай койдуң, уже сен жалганчысың, бир тепкичи ылыйга түшүп каласың да. Бул чын экен, акыйкат нерсе экен да. Ошон үчүн үйрөнгөндөр обязательный түрдө өзүңөргө жалганчы болбогула, чындык болгула. Бүгүн окуйм дедиңби, оку. Бүгүн кылам дедиңби, кыл. Бүгүн запуск кылам дедиңби, запуск кыл. Эртеңге калтырба. Анан көп дуа кылгыла. Ата энесин көп дуаан алгыла, өзүңөр да көп дуа кылгыла. Бул жөнүндө да көп устаздардын айткандары бар, ошолорду кылыш керек да. Жакшы, чоң рахмат Залкар. Өтө сонун маалыматтарды бердиң. Акыркы суроо, жасалма интеллектти окуш керекпи? Эмнеге себеп деген, эмнеге бул суроону берем? Азыр көптөр жасалма интеллект адамдардын ишин алат. Жасалма интеллект менен биз айтышниктер дагы керек болбой калат деп айтышат. Сенин кыска жообуң, жасалма интеллектти окуш керекпи, окуш керекпи? Окуш керек. Окуш керек. Колдонуш керек. Себеп бул окуш керек. Оку дегенде эле мындай с нуля окубаш керек да. Колдонуш керек деген сөз жакшы да. Себеби бул программа. Адамдар ушуну билиш керек да, бул программа.
бул сени эч кандай ордуңду алып коюп же сенин ордуңа бир жерге жумушка барып иштеп келе албайт. Бул сага жөн гана жардамчы болот. Сен муну колдонушуң керек. Точка. Жакшы. Марсель, сен кайра окусаң кайсыл адистикти тандамаксың? Бекенд эле. Бэкенд. Full stack эмеспи? Башында сен фронтенд окугансың. Фронт окугам, ооба. Андан кийин бэкенд окудуң. Бекенд окугандан кийин мага терминалда командалар менен иштеген аябай көп жаккан. Анан ошо бекенд ал деген ошо неме го дейм. DevOps деле бекендке кирет. Data Science деле кирет. Ошондой маалыматтар менен иштегенде мага аябай жаккан. Анан фронтенд, бекенд ал эки тармак экен, башкача тармак экен. Өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Өзүнүн жакшы жактары көп да. Бекенд тандадым. Тандалып аткан азыр бизде көрүп аткан студенттер бар да, ата-энелер бар. Кайсыл адистикти алардын окушуна сунушкат элең? Азыркы заманга, азыркы учурга дегенде искусственный интеллектleri бар. Жасалма интеллект. Жакшы. Чоң рахмат, Марсель. Залкар, сага дагы чоң рахмат келип бергениңерге. Буюрса дагы да мындан кийинки подкасттардагы тартып, ийгиликтериңер менен дагы бөлүшөбүз. Акыркы сөз болобу? Сөзсүз түрдө да. Акыркы сөзүң болсо, Залкар, айтсаң болот. Ошол учурдан пайдаланып, ыраазычылык сизге дагы чакырганыңызга. Анан учурдан пайдаланып, мен өзү биз баткендиктер уялы чак экенбиз да. Мен ушул жүрөгүмдө турган нерсе да. Ата-энеме, апам менен абама, бир тууган байкеме, агайларыма, Эркин агайга, сизге, Билим агайга, өзүмдө врачтарды окуткан врач агайларыма, азыр аттарын унутуп атам, ушул баардык агайларга ыраазычылык билдирем. Себеби алар биздин ушул жерде отуруп сүйлөшүүбүзгө себепчи ушулар. Биринчи эми Алла Таала ошол адамдар пендеге себепчи кылат экен, ошолор бизге жардам берип ушул деңгээлде турабыз да. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Ушундай жаштарды колдоп, жол көрсөтүп, үлгү болуп жүрө бериңиздер. Анан атам, апам жөнүндө кичине сүйлөп кетейин, кыска өзүм үчүн да. Мен окуп атканда ошол азыркыга чейин эсимде да. Апам мага жакшы эмелерди берет да. Ушул атам болсо мен окууга кетерде, мисалы өзүнүн ботинкасын чечип берчү да. Мисалы ушул эч эсимден кетпейт да. Ушул рахмат айтайын деймчи. Айта албайм да. Азыркыга чейин ата-эненин колдоосу балага канчалык таасир берет? Бул мына Залкардын дагы, Марсельдин дагы айтуусунан көрсөңүздөр болот. Марсель деле азыр ичинен жарылайын дейт. Карманып турат. Себеп дегенде Марсельдин мен дагы кичине жашоосундагы, үй бүлөсүндөгү акыбалдары менен таанышмын. Билем. Залкаров менен да таанышмын. Ошон үчүн көп мындай үй бүлөгө, ата-энеге таасирлүү суроолорду атайын бергим келбей аткан. Залкар, улантып бер. Чоң ыраазычылык айтам атам менен апама, себеби алар болбосо бир тууган байкем дагы ага мындай рахмат айта албайм да. Себеби уялам, баткенде биз ушундай өскөн экенбиз. Чоң рахмат. Ушу силер колдоп, мен ушундай азыркы деңгээлге жетип, ушинтип подкаст берип отурам. Алла ыраазы болсун. Ушуну дуа кылам, күндө дуа кылам. Ошол дайым биздин бактыбызда бар болуп жүрөңүздөр. Анан экинчиден ушул деңгээлге жеткен бизди окуткан агайлар, себеби ата-энеден кийинки экинчи бул агайлар болот экен да. Мен эң жакшы жол көрсөткөн Эркин агайга, Алтынбек агайга, Канат агай өзүңүзгө, Билим Айнаев агайга бул эки өтө чоң себепчи болгон агайлар да. Анан Медиа Академия окуткан, Медиа Академия жалпы жамаатыга терең ыраазычылык, өзүмдүн деканыма, бардык бизди ушул деңгээлге жеткен мугалимдерге терең ыраазычылык, айылдаш досторума, айылдаш мугалимдерге терең ыраазычылык. Жакшы. Марсель, сенин дагы акыркы сөзүң ата-энеңе, апаңа, атаңа акыркы сөзүң болсо, ыраазычылыгыңды айтсаң болот. Мен себеп азыр эмнеге балдардан ыраазычылык сурап атам? Буга чейин айткандай, балдардын үй бүлөсү боюнча, ата-энеси боюнча суроо берим келген жок. Бул сөздөрдү балдар өздөрү айтсын. Мен ата-энеме аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Аллах Таалам ушуну ата-энеме бергениме аябай суктанам да, аябай мындай ыраазычылык билдирем да Аллах Тааламачы. Ата-энемдер мен кичинекейимден бери өзүмдө дагы башымда көйгөй болгон. Болезнь бар болчу. Ошондон баардык өзүнүн вниманиясы мага бөлгөн. Сестренкам даже мындай көп карабайт болчу да, андайчы.
кичинекей болсо деле мени көп карайт эле. Любой жагынан мага поддержка берет эле да. Апам болсо дагы, апам өзүнүн кухняда иштейт, повар болупчу, азыр деле иштейт да. Эптеп ошо мени окутуп, өзүнүн койгон максатыга жетиш үчүнчү аябай терең ыраазычылык билдирем. Жакшы. Жигиттер, силерге дагы чоң рахмат, келип бергениңерге ыраазычылык билдирем. Албетте буга чейинки силердин өткөн каталарыңар бул албетте силердин башыңардагы азыркы ийгилигиңерге таасир берген каталар болсун, Эми мындан ары жолуңар даңгыр болсун, сөзсүз түрдө ийгиликтерди жарата бергиле. Ата энеңердин силерге берген ошол орайтканда поддержкасын, тирегин буюрса эки эселеп актап бергиле. Ушуну менен биздин подкастыбыз акырына келип чыкты. Эгерде балдарга жеке дагы сурооңуздар болсо, биздин комментарий бөлүмүнө жазыңыздар. Балдар керек болсо өздөрү дагы жооп бергенге аракет кылат. Ал эми балдардын өздөрүнө суроо берсеңер, комментарийге жазсаңар, балдар дагы колунан келишинче жооп бергенге аракет кылат. Эгерде айтиге окуйм дей турган болсоңуздар, айтиге кадам таштайм деп турган болсоңуздар, албетте биздин Motion Web IT Академиясына келиңиздер. Биздин окуулар боюнча, маалымат алуу боюнча төмөндөгү WhatsApp номерлерге же болбосо комментарийге жазыңыздар. Биз ар дайым маалымат берип, өзүбүз дагы маалымат бергенге даярбыз. Ассаламу алейкум.